бир учурда айтыш болду. Ал учурда Акаевдин, Бакиевдин доору болду. Бирин кубалап, дубалап, ошондой учурда бир акын туруп айтып атат да. Ушул 120 депутатты өрттөп, Ак үй менен кошуп өрттөп салса жарашат десе, элдер кол чаап атат да. Анан элдер кол чаап атат. Калыстар дагы 10 деген бааны көтөрүп атат. Бирок мен ал ойдо эмесмин. Ал трагедия да, ал деген 120 депутат, ал өзүбүздүн балабыз да, бирөөбүздүн байкебиз, бирөөбүздүн инибиз, бирөөбүздүн эжебиз. Биз ушундай мындай доордон өткөнбүз. Азыр ошентип 120 деп 80 депутатты өрттөп салсаң жарашат деп айтсаң, мыйзам бар. Болбойт да. Көрдүңүзбү? Мен ушуну менен түшүндүргүм келет. Ушу заманга жараша акындыкты талдап билишибиз керек. Эгер акын, мен айттым да, Садыр Жапаров, мындай иштеп жатасың, ал жагы мындай, могул жагың туура болду, бул жагың туура эмес болду деп айтып ырдашым мүмкүн. Бирок туура эмес болду, могу сындап ырдадымбы, ошонун чечүүчү жолун дагы айтып беришим керек. Анан акынсың сен. Жөн эле кур кыйкырык менен ошентип таш ура берген болсоң, ал болбойт андай.